Men bugün Saksonияга келип премьер-министр Крешмер менен жолуктум. Экономикалык байланыштан дагы ушул илим тармагында кызматташсак деп макулдаштык. Студенттерди алмаштырып, окутуп, анан калоочуларына Германиядан жумуш ордун таап беребиз. Саксонияда бир университет менен биз кызматташабыз. 2004-жылдан бери 100 студент болсонун 70-и Германияда калыптыр. 70-ке жакын 20-сы Кыргызстанга кетиптир да. Анан мен бүгүн бүгүн Токен академиясына барып, Кыргызстандын политехник университети менен анын алдында Тоо металлургия институту менен кызматташуу боюнча макулдаштык. Кыргызстандан келип, бул жерде ушул Токен тармагында окушат. Токен тармагы Кыргызстандын өндүрүш продукциясынын 40%-ден ашыгын берет. Бул биздин экономикада чоң тармак. Анан ал жерден бүткөн студенттер жогорку класста болуп, дүйнөнүн бардык жеринде, өлкөлөрүндө иштегенге мүмкүндүк алат экен. Анан Хемнис деген бул кичинекей шаар, бирок Бишкек менен бул бир тууган шаар экен. 90-жылдары договор түзүлгөн экен, бирок жакшы иштей элек экен. Мына ошол шаарга атайын келдим. Келгенин себеби бул жерде IT компанияда Тыныстан менен Сыдыралы экөө иштешет экен. Мен бул жигиттерди колдоп, немис туугандардын алдында авторитеттерин көтөрүп коеюн деп атайын Кыргызстандын атынан келдим. Мага айтып калышат да, Кыргыздын балдарын баарын сыртка окутуп, жумушка орноштурсаң артында Кыргызстандан эл кетип калат го деп. Анан мен ойлойм, бир момент келгенде ушул жакта окуп иштеп аткан адамдар Кыргызстанга билим, технология, инвестиция алып келет, Кыргызстанда жумуш орундарын түзөт деп айтып келем. Мына ошонун бир учуру мына ошол Тыныстан ушул жердеги немис компаньондору менен, партнерлору менен Кыргызстанда IT компания ачып, бүгүн 13 адам иштеп атат, келечекте 50ге чейин адам иштеп. Дүйнөнүн эң алдыңкы технологияларын программа түзүп, автопилот, бул дрон, ушул багытында иш алып барып атат да. Анан канча кыргыздын жаштары ушул илим алар, билим алар, ушул технологияларга аралашып, дүйнөлүк деңгээлде заманбап мындай ой жүгүртүп мындай иштей алат. Анан бул жумуш орду, алар айлык алган, бул инвестиция деп түшүнсө болот. Анан мен бул мындай түрүп мисалда, эгер биздин Германияда билим алып, ушул жакта калган жигиттер силерде болуп, компаньон таап, тааныш таап, Кыргызстанга технологияларды алып барып, ал жерде жумуш орундарын ачып, сыртка экспорт кылабыз деп аракет кылып, кургатылган кактарды экспорт кылам деп чуркап жүрөм да. Кургатылган какты эмес, акылдын, эмгектин жыйынтыгын экспорттош керек. Мына азыр силер ал жерде Кыргызстанда ошол акылдуу балдар ошол акыл продуктусун сыртка экспорттоп атат. Кызматты сыртка экспорттоп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, тиги чарба продукциясы мен как экспорттойм деп бир 2 айдан бери мындай катуу аракет кылып атам да. Как эмес, ушундай ме экспорттош керек, акыл экспорттош керек. Сиздерге мен мындай чоң ийгилик каалайм. Кыргызстандын атынан тиги колдооңго ар дайым даярмын. Анан учурдан пайдаланып Германияда жаштарга да айткым келет. Кимдир бирөөңөр ушундай демилге менен чыгып, партнерда Кыргызстанга барып иштейбиз десеңер, мен барып жардам бергенге даярмын. Бирок сунуш кылып мени чакырардан мурун жетелчү биргесип, немис партнерыңарды дагы, өзүңөр дагы, кыргызстандыктар дагы уят болбогондой бышылтып жетип туруп, анан мен ошол проектини башташ керек. Ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат.